Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскердик комиссараттары тарабынан күзгү чакырыктагы жарандар аскердик кызматка жөнөтүлдү. Жарандарды аскердик кызматка жөнөтүү боюнча топтоо пунктунда иш-чаралар жүргүзүлүп, ден соолугу чың, аскердик кызматка жарамдуу атуулдар медициналык кароодон өткөн соң кызматка жөнөтүлмөкчү. Адис дарыгерлерден турган текшерүү тобунун улук жетекчиси Ахун Рамашевдин айтуусунда, жаш уландардын аскердик кызмат өтөйм дегендердин саны көп. Бирок жаш уландар медициналык кароодон өтүү учурунда майтаман жана варикоцел менен ооруган уландар кездешүүдө. Булардын себептери физикалык күч булчуңдарынын иштешинин бузулушу, туура эмес тамактануулардан келип чыгат. Негизинен аскердик кызматка барууга чейин уландар өздөрүн даярдоо керек. Туура тамактанып, физикалык денени чыңдап, андан соң медициналык кароодон өтүп, аскердик кызматка барса жакшы болот деген оюн билдирди. Азыркы күзгү чакырууда биздин аскер комиссариятынан балдар өткүзүп атабыз. Өтүп атканда бизде проблемалар чыгат. Эми баягы балдардын арасынан көпчүлүк баягы майтаман, варикоцел оорулары көбүрөөк бизге кайрылып атат, кездешип атат. Ошолорду биз жөнөтө албай атабыз. Себеби алар операциядан кийин анан кийин жөнөтүлөт да. Ошондой оорулар кездешип атат көбүнчө. Башка биздин дарыгерлердин бардыгынын квалификациясы жетиштүү. Аны текшергенге биз ушу атайын ошондой дарыгерлерди башка дарыгерлердин координатордун чогулуп, анан ошол жөнөтүшөт бизге. Ал эми Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскердик башкармалыгынын жергиликтүү органдарынын башчысы полковник Сыргак Бөдөбаевдин айтымында, азыркы учурда жерлердеги аскер комиссарлары жана кызматчылары менен атайын жарандарды аскердик кызматка чакыруу жана жөнөтүү боюнча уюштуруу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле электрондук аскердик билетке өтүү пландалып, ушул боюнча иштеп чыгуу иш-чаралары каралып жаткандыгына токтолду. Бул аскерге жөнөтүлгөн биринчиден бул аскер комиссариатында медициналык текшерүүлөр өткөрөт дарыгерлер менен, жана ошондой эле облустук пунктубузда дарыгерлер менен чоң иштер алып барылат. Булар тыкыз теңшерилет. Ошондон кийин гана аскерге чакырылат. Жана ошондой эле айта кетсем, бул быйылкы күзгү чакыруу кампаниябыз жана ошондой эле ушул областтык пунктундан жанакы физкультура жагынан дагы теңшерилет. Ден соолугу физкультура жагынан тесттен өткөрүлөт. Бул айта кетсем, бул 2021-2022 жылдарга толугу менен электрондук бул аскер билети киргизилет. Анткени бул жарандар, кыскача айта кетсем, ушу жарандарыбыз 16 жашынан баштап берилет. Ошол электрондук билет. Ошол 50-55 жашына чейин, ошо аягына чейин алып жанында алып жүрүшөт да. Аскер комиссариатында аткарылып жаткан иш-чаралардын негизинде аскердик кызмат өтөөгө даяр жарандар анык мөөнөттүү аскердик кызматын өтөө үчүн кызматка жөнөп кетишти. Жаш уландардын ата-энелери да бул иш-чарага кайдыгер карабастан колдоо көрсөтүп келишкен. Бүгүн ушул мекенди коргоочулардын ата-энеси катары, агасы катары болуп, жаш призывтерди узатууга, мен өзүмдүн бир тууган инимди узатууга ата-энем менен бирге келдик. Ушул жерде бүгүн жакшы салтанаттуу күн болуп турат. Жаш призывтер үчүн, ата-энелер үчүн дагы бир жакшы күндөрдүн, бир тарыхый күндөрдүн бири десем да болот. Анткени алардын бүгүнкү өздөрүнүн тарыхындагы бир жакшы күндөрдүн бир барагы болуп эсептелет бул күн. Эки миң 19 жылдын 16 сентябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин Эделвейс окуу борборунда стратегиялык командалык штабтык борбор 2019 машыгуусунун салтанаттуу ачылыш аземи болду. Кыргызстан менен Россиянын гимнинин алдында эки өлкөнүн мамлекеттик желектери көтөрүлдү. Машыгуунун ачылыш аземи катышуучулардын салтанаттуу марш менен басуу өтүүсү аркылуу жыйынтыкталды.
Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы менен Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын планына ылайык стратегиялык командалык штабтык Борбор 2019 машыгуусу Эдельвейс полигонунда жана Россия Федерациясынын Оренбург облусундагы Донгуз полигонунда 16 сентябрдан 21 сентябрга чейин өткөрүлөт. Машыгууга катышуу үчүн эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнөн 500гө жакын аскер кызматчысы, 100гө жакын аскердик жана атайын техникалар, артиллерия, транспорттук жана аскердик авиация, ошондой эле учкучу жок учуучу аппараттар тартылгандыгын белгилей кетели. Машыгуунун максаты даярдык маселелерин тереңдеп карап, изилдеп жана жалпылап чыгуу, ошондой эле эл аралык террордук уюмдардын куралдуу түзүмдөрүн биргелешип жок кылуу операцияларын киргизүү болуп саналат. Кыргыз тили кылымдарды каарыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан демекчи 23 сентябрь кыргыз тилинин күнүнө карата куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин курамында тилибизге болгон сый-урмат, эне тилибизди таңазалоо максатында аскерий иш-чаралар уюштурулуп, иш пландар аткарылууда. Улуу тилибиздин күнүн утурлай кургактагы аскерлеринин аскердик бөлүктөрүндө жүргүзүлүп жаткан кагаздары, жетекчи буйруктардын баары кыргыз тилинде жүргүзүлүп, сабаттуу бол деген темада аскер кызматкерлеринин арасында жат жазуу жүргүзүлдү. Мындан сырткары кызматка колдонулган буйруктар кыргыз тилинде берилип, өздүк курам менен өткөрүлүүчү сабактар кыргыз тилинде жүргүзүлүүдө. Ал эми жоокерлер эне тилге болгон атуулдук сүйүүлөрү чексиз экенин билдирип, кыргыз тилине арналган ырларды айтып беришти. Кадам. 6 ай болдук служба кылгандыма. Ош шаарынан келдим. Кыргыз тили кылымдардан баскан тил. Кыргыз тили көркөмдөйнө дастан тил. Мен катардагы жоокер Шавкатулуу Жеңишбек. 12-544 аскер бөлүмүндө кызмат өтөп жатам. Азыркы учурда 5 айдын жүзү болуп калды. Ушул учурдан пайдаланып, Ош облусунун Ноокат районунун Ноокат айылында жашап жаткан атама, апама, бир туугандарыма жана досторума салам жолдойм. Мен катарда жоокер Ашырбеков Нурдөлөт. Азыркы учурда 36-30 аскер бөлүгүндө кызмат өтөйм. Кызмат өтөгөнүмө 11 ай болду. Бир айдан кийин, буйруса бир айдан кийин ата-энебиздин алдыбызда барабыз. Биз да сүйүнүп, сыймыктанып кызмат өтөп келгенибизге. 11 айдын ичинде мен көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Мен ушул учурда пайдаланып, Токтогул районунун Өзгөрүш айылындагы ата-энеме, бир туугандарыма жана досторума салам жолдойм. Ата-энем Керимов Кантемир, апам Сатыбалдиев Санамбы. Сиздерге ыраазымын ушинтип бой жеткирип чоңойтконуңуздарга. Жана куралдаш досторума ийгиликтер каалайм.